мыйзамыңызды окуп берсеңиз, эмнени сунуш кылып атасыз? Ал жерде азыр биз го түшүнөбүз юристтер. Азыр мен сиздин сөзүңүздөн түшүнүп атам, ушул мүмкүнчүлүк чектелгендерди жазалайбыз дегендей болуп атат. Туурабы? Жок, ошондо сиз ошентип айтып атпайсызбы? Несоблюдение норм, стандартов, правил, несоблюдение норм, стандартов, правил, создающих элементы доступности для лиц с инвалидностью, наказывается штрафом в размере физических лиц. У нас самый повышенный штраф – это 20 тысяч сомов. В отношении юридических лиц – 200 тысяч сомов. Менде суроо укук коргоо органга. Жолдош генерал, бизде ошондой материалдар барбы? Жанар Гостройдон келбейби силерге өздөрү эле жазалап? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Эрмада Ракевич. Бул берене боюнча биз Ички иштер министрлиги алектенбейт. Бул Гостройдун беренеси өзүлөрү текшерип, өзүлөрү штраф салып, өзүлөрү оформдойт. Биз муну карабайбыз. Рахмат. Бизде андай специалист жок да. Сизге анда суроо, канча материал топтоп, кантип сот аркылуу жазаладыңарбы же өзүңөр эле барып штраф салып койдуңарбы? Могул жерде айтып атпайбы? Паланча суммадан паланча суммага чейин. Ал сумманы ким тактайт? Кабыл алынып кала турган болсо, административный чараларды предписание жазып, аны устранить этпесе, протокол оформить этип, анан көрсөтүлгөн ченемдеги айып пулду салабыз. У вас, Дастан Далабаевич, в проекте такая стойкая сумма, да, или она плавающая? Жок, это эң мындай максималдуу штрафтар, укук Ошону окуп берсеңиз, канчадан канчага чейин деп. Мына мен айткандай, юридикалык жактарга 200 000 сом, физикалык жактарга болсо 20 000 сом. Хорошо, концепциясын колдойбуз го, кийин көп сөз жаратат. Мен айтып атпайм, жазалаганга эле кызыгып, жазалоочу органдарды көп түзүп атабыз, жазалай турган жерлерге көп барып атабыз. Эгерде буга чейин бир дагы материал болбосо, буга чейин дагы тиги талант мырза айтып атпайбы, ушу СНИПти бузгандарды жазалаганга бизге мүмкүнчүлүк болгон, бирок өзүңүз айта албай атасыз, буга чейин бир дагы жаза болгон эмес депчи. Барбы ошондой материал бизде? Мындай мисал үчүн укканы биз көргөн, канчадан жазаладыңар? Же буга чейин андай деген түшүнүк жок беле? Жок, кантип буга чейин көз караш болбосун. Буга чейин эле биз иштеп келгенбиз да. Бул жерде ошонун бир мисалын айтыңызчы. Бул ушул застройщик ушул үйдү куруп коюптур, туура эмес, анан биз жазаладык деген барбы бизде мисал ошондой? Кыргызстанда, Бишкекте. сөзсүз түрдө бар да. Неме долбоорго дал келбей турган болсо, пандустар жок болсо, буга чейин эле мисалы мектептерде болобу, башка жерлерде болобу, ушул пандус жок объектилер боюнча баягы комиссия түзүлүп, биз ар бирине айып пулдарды салып, мындай жатканда калыбына келтирген учурлар болду да. Айыпты салдыңар, жазаладыңар, анан азыр жакшы айттыңыз. Калыбына келеби ошол же айып салып эле айып төлөп эле кутулуп кетеби алар? Жок, калыбына келиш керек да. Келбесе анда биз башка чараларды колдонобуз. Вот ошол интересно болуп атат, ошого чыгарып атпаймынбы? Эге сиз айта албайт экенсиз да бир учурду, бир жакшынакай бир учур айтып бериңчи. Фаланча стройду биз мектеп салып атканда же бала бакчаны салып атканда же көп кабаттуу үй салып атканда ушу СНИПке жооп бербеген талаптарды кылып койгон үчүн биз жазаладык деген барбы мындай? Мен айтып коеюн, мисалы эсимде калганын айтайын, Элмузар Ракевич. Эсиңизде калганын айтың. Эсиңизде көп калыш керек да, мен ойлойм, бардык эле бул мэриянын ДУМИ деп коебуз, управление муниципальным имуществосунун учурунда пандус жок болгондо биз жазалап, айып пулун салып, пандусын салдырганбыз. Андан тышкары Бишкек шаарында 13-чү мектепти жазалаганбыз. Мындай чаралар көп эле болот да. Бул технический моменттерде, Элмузар Ракевич. Технический моменттер эмес, бул ошол эле курулуучулардын укуктары болуп атпайбы? 200 000 деген штраф, бул эмне деген акча, бул чоң акча. Ошол акча кайда түшөт? Мамлекетке түшөт. Жок, мамлекет түшүндү. Мамлекетке ким аркылуу түшөт? Биз аркылуу түшөт. Биз аркылуу түшөт. Силердин эсебиңерге түшөбү? Ооба, биз болсо баягы регистрация кылгандан кийин, прокуратурадан кагазды алгандан кийин, анан ошо неме штрафтар салына турчу неме статья менен келип түшөт.
Ошо силердин счетуңарга түшкөндөн эмне болот? Биздин счетко түшпөйт да. Биз биякта айыппулдар боюнча бир дагы неме айыппулду акчасын албайбыз. Мамлекетке гана түшөт. Мамлекетке деген түшүнүк чоң да эми ал мамлекеттин кайсы капчыгына түшөт ал? Минфинге келип түшөт.